Elестетип көрүңүздөр, ар бир адам өзүнө миллиард сомдон басып чыгарып алды дейли. Эми алардын ар бири өзүнө жеке учак сатып алууга кудурети жетет. Бирок мынча сандагы учакты кайдан табат? Эч жактан таба албайт. Анткени адистер анчалык сандагы учакты жасап жетишпейт. Ошондуктан учактын баасы асмандап кетет. Демек, кайрадан учакты алууга бардыгында эле акча жок. Биз дагы миллиардты басып чыгарып алабыз. Ага жараша баа дагы өсөт. Ошентип кете берип, анын чеги болбойт. Учактардын саны ошол бойдон калып, баасы бир топко көтөрүлдү. Ал эми акчалар жөн эле кагазга айланды. Адамдарда канчалык акча көп болсо, аларда аны коротууга ошончолук мүмкүнчүлүк чоң болот. Ал эми өндүрүүчүлөр товардын саны аз болгондугуна байланыштуу бааны көтөрө беришет. Демек, көп санда акча басып чыгаруу менен биз ар бир өзүнчө банкнотанын баасын төмөндөтүп жатабыз. АКШда корона кризисти токтотуу үчүн 9 триллион доллар басып чыгарышкан. Ооба, алар максатына жетти. Бирок инфляция 5%га көтөрүлүп кетти. Бул эмне дегендик? Башкача айтканда, биз азыр 1 долларга 5%га азыраак нерсе сатып алабыз. Бүткүл дүйнө сатып алууларды доллар менен жүргүзгөндүгүнө байланыштуу товарлардын баасы көтөрүлүп кетти.